Super KG порталына bir aydan beri дайынсыз жоголуп кеткен кыз Бишкектеги Кулиев жана Рыскулов көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан сойкуканадан табылганы тууралуу бүгүн 24-июлда анын жакындары билдиришти. Окуя болгон жерге бизди дайынсыз жоголду делинип жаткан кыздын апасы чакырып, өз кезегинде биз окуянын чоо жайын түшүнүүгө аракет кылдык. Ушу Бишкекке ишке келип, кафеге кирдим деген. Анан кийин үйгө чакырсак эле бир ай 2 айда барат дагы аркасынан кошо барат. Ушу хозяйкасы. Ушул жердин шеби Айнура. Менин үйүмө барган. Кокуй топойгон сары неме болчу. Мен андайды күткөн эмесмин. Айнене кой баласы менен бир күн жатып кетсин десек, жок бизде банкет эже срочный банкет ушундай көп болуп атат. Деп эле алып кетип калышат. Андан кийин эле барып кийимдеримди алып келип алайын апа деди. Ушу менен эле кайра кармап алышыптыр да. Мен эми кийимди кафеде иштейт деп ойлогом. А мындайын билгенде мен өзүм кошо келмекмин. Баласы таптакыр чыдабай арбага чыгып калганда анан кийин издешке мажбур болуп, издеп келип, мына жерге келсек ачпайт. Бирөөлөр айтты, ушуга аны силерди киргизбейт деди. Бир баланы кыз керек десеңер, бир бала кирип келгенде решетка ачылат, ачылганда силер кирип баргыла деди. Кирип барып эле анан кийин бул эйледи, ушинтип атын өзгөртүп алган экен. Неметсек, чыга калдым жерден. Келип эле эшик ачуум келип тептим. Буякты ачкыла дедим, азыр милиция чакырып неме кылып опур дедим. Анан келсем бунусу жатат, анысы жатат. Бүт үйлөрдө ушинтип жатат. Ала кыздар балдар бири-бирден качып кетти. Шей болсо жок. Ал эми жабырлануучу бул тууралуу Диля аттуу эже кызы Ошто бала багуучуда экенин айтып, чогуу барып келели. Биротоло эс алып келесиң дегенден мен жаман оюм жок, макул болуп баргам деп төмөндөгүлөрдү кошумчалады. Нишент баргам, жаман деле ойлогон эмесмин. Анан кийин уктап калсам, он кетип калыптыр. Анан турсам, эже Биринчи ошо Диля деген эжеге кайсыл жерден таанышып, анан ошентип чогуу баратасың? Диля эжени 2012-ден бери эле тааныйм ал эжени. Ал эже эме квартирасында жашаганбыз. Эртең турсам эле жок экен. Анан жаман эле эже гана десем, азыр келет деп жашып тике калбай жүрдү. Ал жерде эже айтты, ушунча карыз болсун, карызсың сен мага төлөйсүң. Диля эже. Жок, ошо алып барган эжеге 2 кыз экөөбүз иштеп жүрдүк. Чыгарбайт, үйдөгүлөргө айта албайм чалып. Анан кийин ошол жерде үстүнө квартира берген бир бала бар болчу. Анан айтты да, эле кетип калып бул жерде өмүр бою корбоп кетесиң. Ошол бала жардам берип Бишкектин стенкасына чейин алып келип мени салып жиберген да. 10 000 сом мен такси айдатып келерген болчу. Тиякта да Оштодагы эже менттер мени издеп Бишкектин стенкасына ти бала чалып атты да мага тынбай эле. Анан эмне кылам деп Бишкекке келдим, таксида болуп таап бер. Бул эженин колуна келдим. Бул эженин колуна кантип келдиң? Мен былтыр ошо Айнура эженин колунда иштегем. Кандай кызматта иштегенсиң? Ушундай эле кылып иштетишкен. Мен эме кафеде иштейм деп бияка Бишкекке келем. Бул эже менен таанышып калам, жумуш бар депчи. Анан көрсүндө мен үйгө айтпай жүрдүм, коркутуп ушундай эме кылып жүрүштү. Ошондо сен такси менен келип, өзүң Айнура эжеге келген турбайсыңбы? Мага жумуш керек, акчамды төлөш. Оштон келгенде эжеге айттым, 10 000 сом менен келдим. Үйдөгүлөргө айта албай атам, ушундай мени сатып жиберишип качып келатам. Десем анан кийин макул берем, иштеп берем дедим. Ошол күнү эле эртеси күнү эле менттер келди. Сен неме акча урдапсың, бул жакта Айнура уктап атканда кассадан акча урдап кетипсиң го деп. Роска бериптир. Эмнеге мени роска бердиңиз? Мен эчтеке деле алган эмесмин го. Десем башым оорутпа, сен андай мындай 32 000 сом карызсың. Кассада акчам жок дегендей мындай деп. Азыр мындай кош бойлуудай көрүнүп жатасыз. Кош бойлуу эмессизби? Билбейм. Аталган иш менен милиция кызматкерлери таанышып, жабырлануучудан арыз алуу үчүн Лелин райондук аймактык милиция бөлүмүнө алып кетишти. Өз кезегинде милиция кызматкерлери бизге окуя боюнча азырынча кандайдыр бир комментарий берүүдөн баш тартып коюшту. Албетте кыргыз кыздары менен болуп жаткан мындай көрүнүштөр улут деп күйгөн жанды ойлондурбай койбойт. Ар бир кыргыз кызы өз намысын бийик тутуп, мындай жолго баруудан, деги эле алданып калуудан этият болсо.